Бүгүн 27 ноябрь күнгө жума күн ичинде орун алган окуялар менен кыскача тааныштырабыз. Конституциянын жаңы долбоорунда орус тилинин макамы тууралуу норма өзгөрүлбөй турган болду. Бул тууралуу бүгүн 27 ноябрда маалымат жыйында Конституциялык кеңешмен мүчөсү Урмат Аманалиев билдирди. Мындай сунуш кечээ аталган комиссиянын жыйынында айтылган. Кеңешмен мүчөсү Садирдин Төралиев кыргыз өлкөсүндө кыргыз тилинде гана атайын макам болушу керек экендигин айтып, кыргыздар эне тилин унутуп баратканын белгилеген. Буга карата бир катар саясатчылар каршы пикирлерин айтып чыгышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев дарыгерлердин көзөмөлүнө алынды. Журналист Өткүрбек Рахманов Ташиевке ар кандай тармактагы медиктер кандай дарылаш керек деп текшерүү жүргүзүп жатышканын билдирди. Анын айтымында Ташиевдин азыркы абалы жакшы эле, бирок дарыланышы керек. Жалал Абад облусунун Кербен шаарында аялды өз үйүндө муунтуп өлтүргөнгө шектелип, Ош облусунун тургуну кармалды. 24 ноябрь күнү Аксы районунун тургуну Кербен шаарында жашаган 49 жаштагы карындашын өзү жашаган үйүнүн бөлмөсүндө белгисиз бирөө жоолук менен муунтуп өлтүргөндүгүн кабарлаган. Окуя болгон жерге райондук милициянын жетекчилиги жана тергөө ыкчам тобу барган. Аксы райондук ички иштер бөлүмү бул фактыны кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлгөн. Көп өтпөй 26 ноябрь күнү Ош облусунун 38 жаштагы тургуну убактылуу жашап жаткан батиринен кармалды. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, учурда кылмыш ишинин алкагында тергөө иштери уланууда. Баткенде 4 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Мактым Кожонованын кошунасы жана тууганы Исабек Максутов издөө иштери кандай жүрүп жаткандыгын Супер KG порталына айтып берди. Жалпы Баткен шаарынан каалоочулар келип, массалык түрдө издеп жатабыз. Айылда тоо этектеринен тартып Тажикстандын чек арасына чейин барып издедик. Азыр айылда ар кандай версиялар айтылууда. Бардыгыбыз тууганыбыздын аман эсен табылышын тилеп жатабыз деп билдирди Максутов. Буга чейин Баткен облустук милициясы Кожонова 23 ноябрда түнү дааратканага чыгып, кайра үйүнө кирбегенин маалымдаган. Дайынсыз болуп жаткан 45 жаштагы аялдын 6 баласы бар. Ырчы Сайкал Садыбакасова казак ырчысы Эрке Эсмеханга өзүнүн Эркелей берем аттуу автордук ырын белекке берди. Бул тууралуу Садыбакасова маалымдады. Быйылкы жыл мен үчүн чоң сыноонун, эргүүнүн жылы болду десем жаңылбайм. Жыл башында жарыкка чыккан Эркелей берем аттуу автордук чыгармам эми казак тилинде жаңырып, өз угармандарын табууда. Эмгегимди интернет аркылуу тыңдап, жактырып, аткарып чыгууну каалаган Эрке Эсмехан байланышка чыкканда кеңешип белек кылдым деп жазган Сайкал Садыбакасова. Белгилей кетсек, казак ырчысы Эрке Эсмехан аталган ырга дароо клип тарттырды. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.